Эртеси күнү алар Битаниядан чыгышканда Ыйса ачка болду. Эртең менен шаарга кайтып келе жатканда Ыйса ачка болду. Ал алыстан жалбырактуу анжыр дарагын көрүп, бир нерсе табылар бекен деп жакын басып барды. Бирок анжыр дарагынын жанына келип, жалбырактан башка эч нерсе таба алган жок. Анткени анжыр мөмөсүн жыйнай турган убакыт келе эле. Ошондо Ыйса анжыр дарагына: "Мындан ары түбөлүккө сенден эч ким мөмө жебесин" деди. Муну шакирттери угушту. Анан Иерусалимге келишти. Ыйса ибадатканага кирип, ал жердеги сатуучулар менен сатып алуучуларды кууп чыгара баштады. Акча алмаштыруучулар менен көгүчкөн саткандардын үстөлүн көңтөрүп салды. Ибадаткана аркылуу бир нерсе алып өтүүгө эч кимге уруксаат берген жок. Анан элге мындай деди: "Ыйык жазууда: Менин үйүм бүт элдердин сыйынуу үйү деп аталат" деп жазылган эмес беле? Силер болсо аны каракчылардын уюгуна айландырдыңар. Ал күн сайын ибадатканада элди окутту. Башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана эл аксакалдары болсо аны өлтүрүүнүн жолун издешти. Мунуккан мыйзам окутуучулар менен башкы ыйык кызмат кылуучулар аны өлтүрүүнүн жолун издей башташты. Алар андан коркушчу, анткени бүт эл анын окутуусуна таң калаар эле. Бирок ыңгайын таба алышпады, анткени элдин баары анын сөзүнө кулак салып, жанынан кетишчү эмес. Ибадатканада Исанын жанына сокурлар жана майыптар келди. Иса аларды айыктырды. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар Иса кылып жаткан ажайып иштерди, ибадатканада дөөттүн уулуна даңк деп кыйкырып жаткан балдарды көргөндө кыжырданышып, Исага: "Булардын эмне деп жатканын угуп жатасыңбы?" дешти. Иса аларга: "Ооба. Эмне, силер наристелер менен эмчектеги балдарга өзүңдү даңктаттың деген сөздөрдү такыр окуган жок белеңер" деди да ал жерден кетип калды. Кудайга табынуу үчүн майрамга келгендердин арасында элдиндер да бар эле. Алар Галилеянын Бетсаида шаарынан болгон Филиппке келишип: "Мырза, биз Исаны көрсөк" дедик эле дешти. Филипп бул жөндө Андрейге барып айтты. Анан Андрей менен Филипп экөө Исага барып айтышты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Адам уулунун даңкталар убактысы келип калды. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүм берет. Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат. Ким мага кызмат кылгысы келсе, ал мени ээрчисин. Мен кайсы жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ким мага кызмат кылса, аны Атам урматтайт." Анан Иса мындай деди: "Азыр жаным кыйналып турат. Эмне дейин? Ата, мени ушул сааттан куткара көр дейинби? Бирок мен ушул саат үчүн келгем. Ата, өз ысымыңды даңкта. Ошондо асмандан: "Даңктадым, дагы да даңктайм" деген үн угулду. Ошол жердеги мунуккан адамдардын кээ бирөөлөрү күн күркүрөдү дешсе, кээ бирөөлөрү ага периште сүйлөдү дешти. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Бул сөз мен үчүн эмес, силер үчүн айтылды. Бул дүйнөнүн соттолоор маалы келди. Эми бул дүйнөнүн төрөсү сыртка куулуп чыгарылат. Мен жерден көтөрүлүп кеткенден кийин бардыгын өзүмө тартам." Иса муну кандай өлүм менен өлөрүн билдирүү үчүн айтты. Эл болсо ага мындай деди: "Ыйык жазуудан укканыбызга караганда, Машаяк түбөлүккө жашайт. Анан сен кандайча Адам уулу жогору көтөрүлүп кетиши керек дейсиң? Адам уулу деген ким?" Ошондо Иса аларга мындай деди: "Жарык дагы бир аз убакыт силер менен болот. Караңгыга калбаш үчүн жарык барда жүргүлө. Караңгыда жүргөн адам кайда бара жатканын билбейт. Жарык силер менен болуп турганда, жарыкка ишенгиле, ошондо жарыктын балдары болосуңар." Иса бул сөздөрдү айткандан кийин ал жерден кетип, элдин көзүнөн далдаа болду. Кеч киргенде ал шаардан чыгып кетти.